çıkalım. Hiç kандай bende baylık, bilik, hiç kандай bir sırtkanda nersem yok. Men özüm karapayımdan. Bирок көп нерсеге түшүнбөгөн чыккан. Мен 10 класс бүткөндөн бери саясатты карап келем. Саясатты калтырбайм. Коомдук иштер менен алек болуп келем. Бирок көп нерсеге түшүнбөй чыккан да, мына азыр өзүм депутатка талап берип коюп дагы азыр өзүм жооп берүүнү сезип атам да. Бизде көпчүлүк эле ушундай кайдыгер мамиле болуп калыптыр. Баягылар эле кайраga барыш керек экен. Колунда бар адамдар эле кайраga ошого барыш керек экен. Колунда бар үчүн ошого ошондой кызматын берет экен. Бийликте мурда жардам берип койгон мага, мен ага жардам бериш керек деген ушундай мамиле бар экен тилекке каршы. Мен бир нерсени айтып коеюн. Эгерде биз ушу менен кетсек, биздин Кыргызстан өнүкпөйт. Эч кандай өнүкпөйт. Биз эч убакта бул биздин бала экен. Бул ушу менен тайке менен, ушу менен байке менен, жезне менен десек, биз жаңылабыз. Карапайым калк үчүн чыныгы башын сайган инсан керек. Мен дагы бир нерсени силерге белгилеп айтып берейин. Жогорку кеңешке барган учурда жок. Убакыт болуп калды. Акыркысын бүтүп коеюнчу да. Мындайдан бир нерсени эске алып коюңуздар. Клубга баскан депутаттарды биз көрдүк да. Көпчүлүгү, баарын деп айтсак жаңылабыз баарыбыз. Көпчүлүгүн көрдүк да. Жалаң клубга берем алек. Бирок чыныгы патриот адам болсо, эгерде бийлик ошол жерде туура эмес иш алып барбаса, туура эмес мыйзам алып келсе, ошол жерде патриот адам айтат. Аны депутаттан алып түшүрдө дагы, ал чындыкты айтат. Бул эртең мыйзам, эртең карапайым элдин жок деген сырый. Бул мыйзам болбойт. Бул мыйзам биздин азыр бюджетке акча берген менен, бирок эртең биздин Кыргыз элинин жок деген сырый деп, ал өзүнүн башын сай берет. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, эч кандай акчага алданбаңыздар. Жана кнопка баскандардан оолак болуңуздар. Чыныгы патриот инсандарды тандаңыздар. Бир жаш өзүңүздөрдүн кулуңуздар шайлап жүрбөйсүздөр. Бир бар көрбөйбүз дагы. Бир бар көрөлү. Мына урукуларды көрдүк. Аларга шайланды. Мына эми жаштардан биз да чыгабыз, биз дагы кызмат кылайын деп, мына аттанып отурабыз. Бир көрүңүздөр сиздер дагы. Эгерде иштей албасак, кийинкиде өзүбүз эле койбойбуз кандидатурабыз. Ошондуктан менин номерим 8. Урматтуу шайлоочулар, колдон келишинче адилеттүү карап бересиздер деген ойдомун. Рахмат барыңыздарга.